Бүгін Султан Ибраимов атындағы Ош улуттук драма театрында өзгөчө саамалык театрда бир жолу болчу 50 жылдык маареке бүгүн белгиленип жаткан чагы. Өлкөбүздүн бардык аймагынан атайын коноктор дагы келген. Бүгүнкү программа өзгөчө бир маанайда театр корифейлеринин катышуусунда спектакль коюлат, ошону менен биргелик концерттик программа дагы тартууланмакчы. Алдыда биз сиздерге кенен чагылдырып беребиз, биз менен бирге болуңуздар. Султан Ибраимов атындагы Ош улуттук драма театрына 50 жыл. Бул сандар айтууга оңой болгону менен ушул жылдар аралыгында театр не бир кыйын тагдырларга, оош кыйш учурларга жана ошону менен бирге болуп көрбөгөндөй жетишкендиктерге дуушар болду. Жылдык маарекенин салтанаттуу ачылуу аземи алдында эл артисттери, эмгек сиңирген артисттер, театр өнөрпоздору кызыл килемден өтүштү. Ал эми сахна артында артисттердин чоң программадагы иш-чарасына кызуу даярдык жүрүп жатыптыр. Менин жанымда азыр Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисттери жана ошондой эле ушул театрга эмгеги сиңген инсандар, артисттер турат. Саламатсыздарбы? Даярдыктар кандай? Жакшы. Бүгүнкү образдар сонунго. Ооба, азыр биз биринчи Мекенимдин ташы спектакль менен ачабыз. Кудай буюрса 50 жылдык биздин чоң тоюбуз болуп атат. Биздин тоюбузга биздей ушул театрды түптөп кеткен улуу инсандарыбыз, корифейлер келип олтурат. Биз ошол эжелерибиздин артынан өсүп келе жаткан муунбуз. Бизде мурунку муундар мына Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Солтобай Кулбаев отурат, Зейналиева Халидахан, Кутман Шаршентегин, Кайыргүл Жуманова, биздин кенже уулубуз Нурилем. Ошол даярдык. Ушул эжеке агайлардын тарбиясын алып, азыр ушул эжекелерден кийин эле биз ушул күттүргөн жаздагелер деген спектакль менен баштайбыз, Кудай буйрса. Менин формам өзгөчө. Анткени биздин 50 жылдыга деген небир деген сонун спектакльдер коюлбады. Ошонун ичинде былтыр 23-жылы Мекенимдин ташы деген спектакль коюлду. Ошондогу башкы төлгөчүнүн кейпин кийип турам азыр. Анан ошол спектакль менен баштаган турабыз. Анткени мекенди сүйүү менен баштайлы дедик да. Маареке Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Назым Мендибайыровдун режиссерлугу алдында коюлган Мекенимдин ташы спектакли менен башталды. Андан соң маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги тарабынан актер, актрисаларга ардак грамота жана маданияттын мыктысы төш белгилери ыйгарылды. Ош улуттук драма театры 1972-жылы мамлекеттик ишмер Султан Ибраимовдун демилгеси жана түздөн-түз аракети менен Ош шаарында уюшулган. Улуу муундагы ишмерлердин баа жеткис эмгеги менен Ош театры Борбордук Азияда да өзүнүн чыгармачыл жүзү жана мектеби бар профессионал театр катары таанылды. Москва, Тбилиси, Ашхабад, Кузнецкий, Алматы, Конин, Казань, Андижан шаарларында өткөн эл аралык фестивалдарга катышып, 50 жылдын ичинде 150дөн ашуун чет элдик, орус жана коңшулаш боордош элдердин драматургтарынын, классиктердин чыгармаларын көрүүчүлөргө тартуулай алды. Даңктуу мааракени биз ГИТИСти бүтүп келген ардактуу бүтүрүүчүлөрүбүз бар. Ошол Москвадагы Луначарск атындагы ГИТИС окуу жайдан 25 бүтүрүүчүсү бүтүп келип, бардыгы ушул бир театрда иштешип, маданий буумду жаратышкан. Москвага чейин декадаларга барып, бүт республикага таанылып, элдердин бардыгынын кызыгуусун жараткан чоң маданий иш-чараларды түзүшкөн. Анан ошол даңктуу агай эжекелерибиз улаган жолду бүгүн да жаш муун улап келатат. Ошол эки муунун ортосундагы байланыш болсун. Театрды түптөгөн агай эжелерибизге деген сыйырмат көрсөтүлсүн. Эли журтубуз билсин деп ушул мааракени уюштуруп жатабыз. Иш-чараны театр корифейлери, эл артисттери баштаган жамаат театрдын гимни болгон Каркыралар чыгармасы менен жыйынтыктады. Сезим Сагынбекова, Сыймык Жолдошбай уулу, Элиор Байназаров, Ширин Тоймонбетова, Кутман таң, ЛТР.